Адеп, ахлак деп ким эмне түшүнөт? Адеп, ахлак деген эмне? Адеп деген кандай түшүнүктүү силерде? Адептүү болуш керек деп эле айтып келебиз. Адеп деген эмне өзү? Мен силерге эмнеге суроо берип айтайынбы? Бирөөгө машина айдаганды үйрөтүп койдуң. Кандай үйрөтүп койсоң, кандай түшүнсө ал унааны, өмүр бою ошондой айдайт да, мисалы үчүн. Кошумча бир нерсе билбей калышы мүмкүн. Бирөө кандай терең үйрөнсө, ал терең билет деген сыяктуу да. Туурабы? Эми силерге суроо, адеп деген эмне? Адеп деген мындай деп айткан бирөө барбы? Айта бергиле уялбай. Иә. Адеп деген бул этика дейт. Дагы сиз айттыңыз. Ушинтип айта берсек болот, ооба. Адеп деген этика, адеп деген тарбия, адеп деген жүрүм турум. Бардыгы тең жооптор жакшы. Бирок ушул жооптун баарын бириктирип туруп, бир калп деп коет. Билесиңерби? Бир калпка салыш керек да. Калп деп арабча жүрөктү айтып коет. Колп деп. Ал эми кыргызда болсо, ал барып отуруп иштетилип калган жана кирпич куйганда билесиңерби? Чопо кирпич куйганда жыгач болот мындай. Ошо куюп анан мындай кылып эмне кылат? Кирпич жасайт да. Ошону калп деп коет. Ошого салалы эми. Бир калпка салалы да. Адеп, ахлак деген сен кандай сырткы келбетиңе кам көрүп атсаң, чачыңды тарап атасың, мончого барып атасың, эртең менен бетиңди, тишиңди жууп келип атасың, курсагыңды тойгузуп келип атасың, жакшы-жакшынакай өзүңө жарашыктуу кийим кийип келип атасың, мектептен сырткары денеңе кам көрүп эмне кылып атасың, спорт чараларга барып атасың. Ушунун баары 24 саат каяка болуп атат? Денеге болуп атабы? Дененин кооздугунабы? Денени жакшыртуу үчүн болуп атабы? Балдар, кандай дейсиңер? Же мындай эмеспи? Ушул сыяктуу эле сенин ички дүйнөңдөгү сулуулук, ички дүйнөңдөгү жакшы сыпаттардын бардыгы кошулуп адеп, ахлак болот экен да. Мисалы үчүн араңарда бир досуңар болушу мүмкүн. Сырткы келбети жакшы, сулуу жүрөт, татынакай, кийингени жакшы. Бирок текебер да. Же берешен эмес, же көп сөгүнөт, же жаман нерсе кылат, же уяттуу нерселерди кылат, уяттуу нерселерди көрөт, же болбосо улууларды урматтабайт, мугалимдерди какшатат, сыйлабайт. Ушундайлар болушу мүмкүнбү? Кандай дейсиңер? Же жокпу мындайлар бизде? Ушул адамдардын сырткы келбети эмес, ички дүйнөсү ыплас, ички дүйнөсү кир, ички дүйнөсүнүн чачы таралган эмес, ички дүйнөсү тамак аш берилген эмес, ички дүйнөсү жакшы кийинген эмес, ички дүйнөсүндөгү тиштери тазаланган эмес, ички дүйнөсү баняга барбаган сыяктуу бир кир жүдөгөн байкуш бир нерсе болот да, ички дүйнөсү. А сырткы дүйнөсүчү, денеси жапшакшынакай. Ошон үчүн билесиңерби? Жакшынакай эле көрүнгөн кыз болот, бала болот, сүйлөшөйүн десең тартпайт да. Сүйлөшө албайсың. Ошондойбу? Дос боло албайсың. Кичине сүйлөшсөң эле уруша кетесиң. Же бир аз сүйлөшөйүн десең эле эмне ушакка кирип кетет. Же болбосо бир аз сүйлөшөйүн десең эле мага эмне класс баспай койгонсуң, эмнеге мага комментарий жазбай койгонсуң, же эмнеге мага сүрөт жөнөтпөй койдуң эле, же эмнеге мага муну айтпай койдуң эле деген нерселер бар. Макулсуңарбы? Ушулардын ички дүйнөсүндөгү адеп, ахлагынын бир-эки же бир канча сыпаты начар болуп калгандыктан да. А биз айтпадыкпы? Дене бизге керек дедикпи же жан керекпи көбүрөөк? Эми карагыла. Ушул адамдардын жан дүйнөсү начар болсо, жан дүйнөсү кир болгон болсо, ал эң негизги денесине жакшы кам көрүп алган болсо, туура иш кылып аткан болобу? Туура эмес. Туурабы? Мына ошол сыяктуу. Эми карагыла. Кыргызда мындай макал бар. Адеби жок жигит дейт. Жүгөнү жок атка окшош дейт да. Жүгөн деген эмне? Я. Атка оостук деп коет. Оозуна салып туруп, аны ары бери эмне кылат? Башкарып минет. Эми кайсыл жигитте, кайсыл эркек балада адеп, ахлак жок болсо дейт, аны эч ким башкара албайт дейт. Аны мугалими да башкара албайт, аны ата-энеси да башкара албайт, аны достору да башкара албайт экен да. Ал ошентип мөңкүп жүрө берип, аягына жылкы азо болсо билесиңер эмне болот? Бул семирген турбай деп туруп муну союшат да. Эгер эркек бала ошентип адеби жок болуп мөңкүп жүрө берген болсо, эч кимди укпай, ал барып курбанчылык болот да. Кудай сактасын, барып бир кылмыш кылып түрмөгө отуруп калышы мүмкүн. Же болбосо бирөөгө залакат келтирип,
бирөөнүн өмүрүн алып коюшу мүмкүн, же бирөөнүн дагы бир нерсе кылып мал мүлкүн тоноп коюшу мүмкүн. Ошону менен анын келечеги өмүрү курбанчылыкка чабылат да. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн эркек адамдын жакшысы адеп ахлактуу болгону дейт. Ал эми кыздарга кандай макал бар эле? Адеби жок кыз кабанак итке окшош дейт. Адеби жок болсо, ар ким менен каяш айтып эле жүрөр экен да. Мугалим менен каяш айтышат, чоң эжекелер менен каяш айтышат. Баарын билем дей берет, мен кыймын, менден өткөн киши жок дей берет дагы. Алардын тагдырында бир кара бир нерсе пайда болушу мүмкүн да. Анткени эмне? Улууларды урматтабаса, Кудай Таала ошол жашоо тегеренип эле келип, кайра ал адам урматтуу сыйга ээ болбогон инсан болуп калат экен да. Түшүндүңөрбү? Мына ошондой. Эми мен окуп жүргөн чоң университетте, араб мамлекетте, ошол университеттин сыртында ушуну жазып коюшат эле биздин мугалимдерибиз. Эмне деп жазып коет эле? Ал-адабу шажарун вал-илму самарун. Fa in lam yakun shajarun kayfa yakunu samarun деген кыска акыл насаат сөз эле да. Мунун мааниси кандай десе, ал-адабу шажарун дейт. Окуучу баланын дейт, окуучу бала менен кыздын адеби дейт, бак сыяктуу дейт. Эмне сыяктуу экен? Бакты эмнеге окшоштуруп атабыз? Адепти эмнеге окшоштуруп атабыз? Бакка. Вал-илму самарун дейт. Ал эми ошол бактын мөмөсү дейт, мөмөсү. Өрүк, алма, алча, мөмөсү илим дейт да. Мөмөсү илим, билим дейт. Мөмөсү эмне экен? Fa in lam yakun shajarun kayfa yakunu samarun дейт. Эми силерге суроо деп жазып турат. Бак жок болсо дейт. Бак жок болсо дейт. Кайдан мөмө болсун дейт да. Түшүндүңөрбү? Адеп бул бак сыяктуу, билим анын мөмөсү дейт. Эми адеп бак жок болсо дейт, илим каяктан болсун дейт да. Сен канчалык илимдүү бол, канчалык билимдүү бол, канчалык баарын билбе, бирок сенде адеп ахлак жок болсо, сенин билимиңде эмне жок экен? Пайда жок экен. Түшүндүңөрбү? Мына ошол нерсе экен. Эми урматтуу окуучулар, мындай сиздерге жакшы бир суроо. Мисал үчүн, биякта бир карындашыбыздын же инимдин адеп ахлагына өзүнө суроо бер дедим да. Кайсыл жагың ички дүйнөңдүн сыпаттарынын кайсынысы адеби начар болуп атат депчи. Ал санашы мүмкүн, так мен деген өтө жумшакмын, достор менен жакшы мамиледемин, улууларды урматтайм, кичилерди ызаттайм деп адеп ахлактуу ичиндеги сыпаттарын санап келатат да. Кандай эле сырткы дүйнөсүн санаганда, так менин чачым кыскарган, так кыздар айтышы мүмкүн, жакшы кулактарым сонун, жакшы мындай көрүнүп турам, жакшы кийинип турам деп санап келген сыяктуу сен ички дүйнөңдү санап атасың да. Биз ички дүйнө керек дебедикпи? Анан келип туруп айтышы мүмкүн да бирөө. Мен бирок бир карындашым айтышы мүмкүн, мен бат ачууланам деши мүмкүн да. А биякта иним айтышы мүмкүн, эмне деп айтышы мүмкүн? Мен өтө сараңмын деши мүмкүн да. Эч качан бирөө менен ушу нанды дагы бөлүшө албайм. Эки калемсап ручка болсо, бирөөсүн да бере албайм дейт да. Мен сараңмын дейт. Демек ушул эки сапат жакшыбы же жаманбы? Я, жаман да турабы? Демек адеп ахлактын ичиндеги бул карындашта бир сыпат начар болтат, бул балада бир сыпат начар болтат. Туурабы? Эми ушуну өзгөртсө болобу же болбойбу суроо? Кантип болот? Кандай силерде жооп бар мисал үчүн? Мисал үчүн бул кантип берешен болот, сараңдыкты жоюп, бул кантип ачуусун тез келгенди басып, сабырдуу болот. Мисал үчүн кээ бир адамдар бар, билесиңер, уктуңар беле? Мен ушундаймын, болду, өзгөрүлбөйм деген. Эгер кааласаң мени менен ушундай бойдон дос бол, каалабасаң башка дос таап ал, мен өзгөрүлбөйм дейт. Барбы ушундайлар? Характер деген ал адеп ахлакты айтып атат ал. Адеп ахлактын сыпатын айтып атат. Өзүңө кереги жок ички дүйнөгүдөгү сыпатты ошентип алып алсаң, ала салсаң болот дейт да. Макулсуңарбы? Өтө сонун эреже. Демек өзгөрсө болобу же болбойбу? А жанагыларчы, мен болду ушундаймын. Болду. Мени ушундай кабыл албасаң албай эле кой деген сөз бар. Туура эмес бекен? Бирок булардын сөзү туура эмес жака колдонуп атышат да. А так туура эле болчу. Кайсы жака колдонуп атат айтайынбы? Мен кыргыз болуп жаралып калдым, болду. Орус боло албайт экенмин. Ушундай кабыл алсаң кабыл ал десе болот. Туурабы?
Мен Баланчаевтердин үй бүлөсүндө төрөлүп калыптырмын эми. Эми биз бай эмес экенбиз, орто жашайт экенбиз, миллионер эмес экенбиз. Ушундай кабыл алсаң кабыл ал. Бала айтышы мүмкүн, мен анчалык деле 2 машинам жок, мен анчалык деле миллионер эмесмин. Мен ушундай кабыл алсаң кабыл ал, өзгөрүлө албайм десе макул да. Ошол жака колдонсок макул. Туурабы? А бирок адеп, ахлак, сыпат жака келгенде антип айта албайт экенбиз да. Түшүнүп атабы? Эми буга бир мисал келтирейин силерге. Өзүңөр эле жооп бересиңер да азыр мага. Буга чейин мектептерде балдар айтып келатам. Ким жашоосунда арстан көрдү эле? Арстанды мындай тирүүлөй көрдүңөр беле? Каяктан көрдүң эле? Зоопарк Караколдонбу? Европадан? Молодец. Карачы, Европага чейин барганга жетишип келиптир. Молодец. Келечекте Европага барып окуп келем, Так, дагы ким бияктан кол көтөрдү? Каяктан? Караколдон келиптир. Макул. Эми силерге суроо. Ошол арстанды көргөн балдарга суроо берейин. Анан арстанды интернеттен көргөндөргө суроо берейин. Арстанды көргөндө силерге кандай сезим келет? Коркуу сезим дейт. Макулсуңарбы? Же коркпой, мындай мышыкты карагандай карайсыңарбы? Коркосуңар да, туурабы? Эмнеге арстандан коркосуңар? Арстандын эмнеси коркутат силерге? Бир мындай сыпатын айткылачы. Жырткыч деп ким айтты? Кыймыл жок. Өтө сонун. Аллах разы болсун. Демек, макулсуңарбы? Ушунун баардыгын чогулткан арстанда сыртында жырткыч деген жазуу жок анда. Анын сыртынан карасаң өтө сонун. Сылагың келе берет чачтарынанчы, кучактагың келет. Бирок ички дүйнөсүндө анын жырткыч деген өтө бизге жакпаган жаман сыпаты бар. Ушундайбы? Ошол жырткыч деген сыпаты сени коркутуп турат да. Уш сетке турса деле коркуп бересиң да. Интернеттен көрсөң деле сага телефондон секирип келчи дейт да. Туурабы? Эми ушул сыяктуу адамдар бар, билесиңерби? Сырты жакшы эле, кээде мисалы үчүн курбусу болсо подушкасы бетинен өпкүсү келет, досу болсо колунан кармап туруп белинен кучактасы келет, сүйлөшкүсү келет, бирок ичинде жырткыч деген сыпаты бар анын. Сени коркутуп турат да, тээп турат. Барбы ушундайлар? Жологуң келбейт, сүйлөшкүң да келбейт ал бала менен, кыз мененчи. Анын кандай сыпаты бар экен ичинде? Жаман адеп ахлагы бар бекен? Түшүндүңөрбү? Окшоштурдукпу? Эми арстанга кайтып келели. Ким циркке барды эле? Барыш керек. Телефон деген ташташ керек. Ошол жака жаныбарларды көрүп коюш керек болот. Кичүү инелерин алып барыш керек болот. Ошолорду биз сырттан карап, бир сабак алыш керек да. Эми карагыла. Циркти телефондон көргөнбүзбү? Ошол циркте арстан бар беле? Ошол арстан циркте эмне кылып жүрдү эле? Чуркап жүрдү беле? Отур десе отурабы? Тур десечи? А жана тегерек жанагындай темирди койсо секиреби, секирбейби? Анын баягы жырткыч деген сыпаты каякта калды анда? Баарыбыз карап отурабыз, сыласа сыланып атат, каякта калды? Эмне болду ал арстанга? Же башка арстан бол? Ошол арстанбы? Кандай болду? Тарбияланды дейт биякта бир карындаш. Макулсуңарбы? Тарбияланды дегенде жакшы жака өзгөрдү дейт. Эми аны ким өзгөрттү? Кайсыл адам ошол? Дрессировщик, машыктыруучу дейт. Макулсуңарбы? Бирок ошол дрессировщик эле кыла берген жок да. Арстандан да бир мындай кадамдар болдубу? Өзгөрүлөйүн деген. Мындай эле чапсаң үн чыкпайт, экөө болгондо үн чыгып атпайбы, туурабы? Демек, арстан дагы бир өзгөрүлөйүн, жырткычтык сыпатын таштайын деди. Машыктыруучу дагы аны машыктырды. Жыйынтыгында баягы жырткыч деген сыпаты жок, мышык деген сыпатка пайда болду да. Жаманга жакшылык өзгөрдүбү? Өзгөрдү. Эми акыркы суроо. Биз менен, адам баласы менен, ошол арстан жырткыч менен болгон айырмабыз эмнеде? Ток этер жери. Аң сезимде ким айтты? Өтө сонун айтты мына. Баа беребиз карындашыбызга. Демек, биз менен ошол жырткычтарды айырмалай турган нерсе акыл экен да. Эгер арстанда акыл бар болсо телефон кармап отура бермек да ал деле, туурабы? Бир аз үй бүлөнү багайын, кайдагы цирк кое турлачы деп, туурабы? Окуп келейин чет мамлекетке барып деп. Антпейт да, ал акылы жок да анын сезими гана бар. Демек, биз менен арстанды айырмалап турган нерсе акыл бекен? Акыл. Эми ошол акылы жок арстан, жырткыч өзгөрдүбү? Аракет кылып өзгөрдүбү? Машыктыбы? Көп аракет кылдыбы? Эми жанагы мен өзгөрүлө албайм деген адамга кайтып келебиз да айтабыз. Сенин акылың бар да дейбиз. Байкуш дегенин акылы жок экен. Сенин акылың бар туруп,
Сен кайсыл сени сага жакпаган адеп аклагыңдагы сыпатты өзгөрткүң келсе, арстан сыяктуу машыксаң, аракет кылсаң, ошого убакыт бөлсөң, арстандан да батыраак, арстандан да ылдамыраак, арстандан дагы жакшыраак, жакшы жакка өзгөрүлгөнгө сага мүмкүнчүлүк бар экен деп жооп беребиз. Туурабы? Ушундай эле экен? Я, 2-ге 2-ни кошкондо 4 деп айтып атамбы же 5 болуп кетип атабы? 4 эле туурабы, Реалдуулукка түшүп атабы? Түшүп атат. Эми 3-чү суроо. Кантип өзгөрөбүз? Ооба, китеп окуп деди, мечитке барып деди, жакшы чөйрө менен дагы кандай жолдор бар? Ниет болуш керек дейт, ооба. Өзгөрүлөм деген ниет болуш керек. Дагы? Дагы? Алмабыш, оозума түш десек өзгөрүлөбүзбү? Мени бирөө келип өзгөртөт, качан дрессировщик келет деп, жок. Аракет кылыш керек. Демек, жоңуңарды чогултайын. Ниет кылышым керек. Аракет кылышым керек. Болот, туурабы? Жанагы эки адамга айтып келебиз. Жана инибиз менен карындашыбызга. Мунун проблемасы эмне эле? Сараң болчу, мунун проблемасы? Ачуусу болчу. Эми карагыла. Жан дүйнөсү менен бул киши белешен болуш керек. Ички дүйнөсү менен. Бияк болсо ички дүйнөсү менен сабырдуу болуш керек. Туурабы? Эми кантип дегенде кайра жанагыга айтып келебиз. Чоң ислам окумуштуулар айтат, Имам Газали айтат, денең менен башта дейт. Эмне менен башта? Дене. Денең менен аракет кылып, жакшы ниетте, бияк айткандай, аракетиң менен буга жооп берет экенбиз. Сен сараң болуп атасыңбы? Сен денең менен дейт, калп болсо дагы дейт да. Калп болсо дагы. Бирок ниетиңде өзгөрүлөм де ниет бар. Калп болсо дагы аз-маз бир нерселерди күнүгө бере бер дейт да. Мисал үчүн бул инибиз 10 сом бере албайт. 10 сом берсе, тим эле жаның чыгып кетчүдөй. Бирок 2 сом бере алабы 1 сом? 1 сом, 2 сом калп болсо да бергенди үйрөн дейт да. Калп болсо дагы кичинекей бир жарабаган карандашты эле берип үйрөн дейт да. Ушинтип бере бер дейт. Бул карындашка болсо, калп болсо дагы кечирдим. Калп болсо да тарынган жокмун. Барыңарды кечирдим. Мен ачуу болгон жокмун деп калп болсо дагы, жалгандан болсо дагы дейт. Аракет кыла бер дейт да. Анткени экөөнүн тең ниетинде эмне бар? Өзгөрүлөм бар. Эми карап тургула, эмнеге мындай деп атабыз? Анткени окумуштуулар айтышат, аалымдар, дене менен жандын ортосунда айлампа бар дейт, круговой. Балыкчыдагы вокзалдагы круговойду көрдүңөр беле? Машина айланабы? Ошентип айланат дейт. Кандай айланат десе дейт, сен денең менен дейт, кайсыл нерселерди жактырбасаң дагы, калп болсо дагы, жакшы ниетиң менен дейт, аракет кыла берип, мисалы берешен болуп, аз нерселерди да 1 сом, 2 сомдон эле. Мисалы үчүн тигиге 10 сом кыйын болот атпайбы? Şu 5 somga çeyin bere ver, hareket kıl bere ver, günlüğe berip maşığı ver, geçire ver, kalp bolsa da geçire ver, ayağında oşol nese senin canına barat deydi da. Anan senin canına oşol jetkende, canın gupka siyaktı olup oşonu singirip atkan da. Anan canın sen oşol gupka siyaktı singirip algandan keyin, anan kayra kurgoy demedik bi, denege çıkaratkan da. Baya gupkаны сокко же сууга малып турган мынтсең ошол чыгат да, туурабы? Ошол нерсе жандан чыкканда, анан денеге кайра чыгат экен жандан. Бирок эмне болуп чыгат экен? Орусча айтканда, балдар айтып калышат го, от души депчи. От души айтып атам сага дейт го. Ошол чын ички дүйнөмөн чыгат деген сөз да, дене менен эмес дейт да. Көрдүңөрбү? Чын жан дүйнөмөн айтып атам, чын жүрөктөн деген маани, ошол сыпат кыйналып атып, аракет болуп атып, ошого машыгып атып сага кирдиби жаныңа? Анан жанга киргени, жан бизге эң негизги зарыл болот атпайбы? Анан жан кайра денеге чыгарганда, ошондо бул инибиз эмне болот экен? Берешен болуп калат экен. Буга жөн эле өзүнө кымбат болсо дагы, ашыкча нерсеси болсо берип кое берет экен. Эч нерсеси кемибейт экен да. Бул болсо, бир аз кыйынчылык болсо деле, кандай гана болбосун кечирип кое берет экен да, чын жүрөктөн. Рахат алган максатта, өзү көрүлгөн максатта дейт. Түшүнүп болдубу? Демек эмне кылыш керек экен, кантип өзгөрүш керек дегенде? Ниет кылып, аракет кылып, ошого машыгыш керек экен. Эмнебиз менен? Денебиз менен. Токтотпош керек, качанкыга чейин?
жанга сиңгенче дейт. Түшүнүктүү болуп атабы? Чет мамлекетте окуп жүргөндө деле, же Бишкекте окуп жүргөндө балдар жүрүштү. Кыздар дагы жүрдү. Кандай? Университети жакшы, факультети жакшы, курсагы ток, ата-энеси акча салып турат, квартплата акча салып турат. Баары жайында, бирок экөөнүн бирөөсү. Биринчиси түшкө чейин уктайт. Ай уй деген ата-энем жок. Студентмин, баягы мугалимдер жок. Түнгө чейин телевизор көрөт. Телевизор көрбөй калды, азыр интернет көрөт, ойнойт, PUBG ойнойт, дагы баланча түкүнчө ойнойт. Анан уктайт, сабакка барбайт. Жалко. Же экинчиси окуйын деп аракет кылат, мээсине кирбейт да. Анан ушул эмнеге ушинтип калды экен деп тактап изилдеп көрсөм, ошол балдар, ошол кыздар 9, 10, 11 класста жакшы окуп атыптыр да. Эң керектүү учур ушул 3 класс экен да. Эң керектүү. Ушул 3 жылда, мейли 8-ди кошпойсок да болот. 3 жылда сен жакшы окуп калбасаң, сага кайсыл предмет, кайсыл сабак оор болуп атат, ошого сыртта курстарга барып катышып, ошол маселени чечип, 11ге чейин жакшы окуп калбасаң, университетке барганда кыйратпайт экенсиң да. Кыйын университет болсо да, чет мамлекет болсо дагы, чет мамлекетте сага чоң аалымдар, докторантурлар сабак берсе дагы, же сен жалко болосуң, окуй албайчы, же окуйн десең мээңе кирбейт экен да. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, силерге ушул класс, ушул учурларда жакшы окуулат демекчимин. Кандай эле адеп акылак ушул класста болот экен. Ушул 9, 10, 11 класстарда, бери караңыздар, 9, 10, 11 класстарда адеп акылаңарды оңдоп калбасаңар, университетке барганда оңолбойт экен да. 9, 10, 11де силер жакшы окуп, адеп акылаңарды оңдосоңор, болду, силердин университетте жакшы окуйсуңар, адеп акылаңар жакшы болот. Түшүнүктүү болдубу?